Сабырбек Жумабековго 40 мамлекеттен чакыруу келди. Сабырбек Жумабековго 40 мамлекеттен чакыруу келди. Бул тууралуу дарыгер Жумабековдун тарапташтары социалдык тармактарга жазууда. Сабырбек Жумабековду кызматтан алды, бирок Сабырбек Жумабековго 40 башка мамлекеттерден чакыруу келди. Колдо бар алтындын баркы жок деген ушул. Биз Кыргызстандын чыган уулдарын көзү өткөндө эле баглап катырлаган эл болдук деп жазышууда. Эске салсак, февралдын башында Саламаттык сактоо министрлиги травматология жана ортопедия илими Борбонуш шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзүлөөрүн билдирген. Аргумент. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров кызматтан кеткенге даярмын. Бүгүн 15 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйын өткөрүп жатат. Жыйындын жүрүшүндө төрагага канча мүнөт бул кызматта иштейин деген планыңыз бар деген суроо берилди. Буга Акылбек Жапаров багымдат окуган киши катары айтып коеюн. Кечеки күнгө бара албайт экенбиз. Эртеңки күн Кудайдын буйругу экен. Мага чейин кимдер келип, кимдер кеткен эмес. Кеткенге да даярмын, бирок иштегенге да даярмын. Эртең менен 7-де келип 10го чейин иштеп жатам. Президент жана эл өз баасын берет го деп атам деп жооп берди. Буга чейин президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинетинин алмашары жана бийликтин жогорку бутагында кадрдык орун алмашуулар болору тууралуу сөздөр чындыкка дал келберин билдирип, министрлер кабинети узак мүнөттүү болоорун айткан. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Быйыл Кыргызстан Кытайга 40 миллиард сом карыз төлөшү керек. Кыргызстан Кытайга быйыл 40 миллиард сом карыз төлөшү керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйында билдирди. Азыр эң коркунучтуу кырдаалда турабыз. Кытай менен сүйлөшүү болду. Бирок ал сүйлөшүүлөргө ишенбешибиз керек. Экономиканы көтөрүү аракетин жасап жатабыз. Буюрса Кыргызстандын эгемендүүлүгүн сактап калуу үчүн сырткы карызды төлөө иштери жүрүп жатат, деди Жапаров. Эске салсак, Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 4 миллиард 81 миллион долларды түзөт. Ар бир жаранга 713.626 доллардан туура келет. Бирок бул көрсөткүч өлкөдө төрөлүүнүн деңгээлине байланыштуу. Кыргызстан эң көп бересе мамлекет бул Кытай. Бул мамлекетке өлкө жалпы 1 миллиард 774 миллион доллар карыз. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Саясатчы Исмаил Исаков Орозай Нарматованын мандатын алууда укугу каралбай калды. Бишкекте жарандардын укугу менен эркиндиги тууралуу тегерек стол өттү. Анда саясатчылар, депутаттар катышып талкуу кылышты. Талкуу арасында саясатчы Исмаил Исаков доклад жасады. Анын докладында мисал кылып, жарандын укугу корголбой калгандыгын бири Орозай Нарматова экенин баса белгиледи. Бүгүн укуктарга көңүл буруп жатканын жакшы. Конституциянын 79-беренесинин 2-пунктуна ылайык кайсы учурда депутаттык мөөнөтү токтотулары так жазылган. 20 январда БШК өзүнүн милдетине кирбеген норманы колдонуп, Нарматованын мандатынан ажыратты. Анын диплому соттун чечими менен жокко чыгарылган жок. Ошентип БШК укуктук маңкурттукту бүткүл дүйнөгө көргөздү. Укук боюнча башка мамлекеттердин артында калдык, деди ал. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Куудул Гүлжайна Атаканованын үстүнөн Сейф бизнестин жетекчиси Бакыт Алиев арыз жазып милицияга кайрылган. Бул тууралуу Куудул айым өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Бүгүн менде дагы бир жаңылык болду. Арызды колума алып окуганга ишенген жокмун. Көргөндө көргөн көзүмө ишенбедим. Кайра окудум. Эгер такыр чечилбей турган маселе болсо да мынчалык шок болбойт элем. Күтпөгөм эч качан. Сооптун түбү тешик деген ушул беле. Канча адамдар арыз жазабыз десе, койгула, андай кылбагыла. Баары изине түшүп кетет, көрөсүңөр го, мурдагыдай иштейт али деп талам талашып жүргөнүмө жол болсун. Азыр жазганга кантип колу барды, кантип ручканы кармап жазды. Жазып жатканда көз алдында ушунча чогуу жүрүп, чогуу иштеп, ысык суукта болгон күндөр кантип келбеди. Бакыт Алиев ушундай адам белеңер, менин жакшылыгымды унутуп койгон болсоңор Кудай таразаласын деп жазган Гүлжайна Атаканова өзүнүн Instagram баракчасында. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Викрам Рузаханов Алматыда кантип кармалып калганын айтып чыкты. Музыкант Викрам Рузаханов Алматыдагы баш аламандыкка шектелип кандай кармалганын айтып берди. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Ноябрь айында Сочиге бизнес форумга катышууга чакырылгам. Ал жактан казак кесиптеш менен тааныштым. Биз аэропорттон коштошуп жатып Алматыда биргеликте бизнес кылалы деп сүйлөштүк. Декабрь айында графигим толук болгондуктан январь айына пландап 2-январга алдын ала билет сатып алып койгом. Мени 2-январда Алматыда аэропорттон Кайрат Дархан деген досторум тосуп алышты. Бары жакшы, ол бизнес тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Алматыда 4-январда митинг башталды. Кайрат досум айтчалып эмне болуп жатканын сураганда, баш аламандык болуп жатканын айтып, үйдөн чыкпай турушумду айтты. 4, 5, 6 январда үйдө болдум. 7-январда апамдын туулган күнү болчу. Мен куттуктай алган жокмун. Андан соң үйгө кайтууну туура көрдүм. Автобекетке барып унаалар каттап жатканын билдим. Андан соң үйгө келип, буюмдарымды жыйнап автобекетке келип Бишкекке жолго чыктым. Мунун ичинде мени менен дагы 3 адам бар болчу. Алар казак паспорту менен келе жаткан угайган жарандар болчу. Самсы
айылына келгенде аскердик пост бар экен, ал жерден документтерди текшеришти деген ал. Андан соң алар анын буюмдарын чачып, аларды Алматыдан уурдап алды деген айып коюшканын жана ур токмокко кабылганын айткан. Буга чейин Викрам Мырзахунов абакта отурганда кыйноого кабылгандан өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Көп өтпөй Алматы облусунун Карасай районунун прокуратурасы январь окуусунда кыргыз музыканты Викрам Мырзахуновдун кармалышы боюнча комментарий берген. Өз кезегинде Викрам Мырзахунов өлкө башчысы Садыр Жапаровго, УКМК башчысы Камчыбек Ташиевге, өнөр адамдарына жана аны колдогон бардык жарандарга ыраазычылыгын билдирген. Буга чейин Казакстандагы телеканалдардын биринде баш аламандыкка катышкандардын бири кыргыз өлкөсүнөн учуп баргандыгын айткан видеосу көрсөтүлгөн. Андан соң интернет колдонуучулары видеодогу жаран жаз музыканты Викрам Мырзахунов экендигин жазышкан. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги жана Ички иштер министрлиги аталган жарандын кармалышы боюнча жагдайларын тактоого тиешелүү чаралар жүргүзүлүп жатканын билдиришкен. Президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Викрам Мырзахуновдун кармалышы боюнча пикирлерин айтышкан. 10 январда музыкант өлкөгө алып келинген. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Акылбек Жапаров журналисттер менен сылык сыпа мамиле курганды үйрөнүшүбүз керек. Журналисттердин күч менен кармоого болбойт. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иликтөөчү журналист Болот Темировдун иши боюнча комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында ал окуя тууралуу таласта иш сапарда жүргөндө билген. Абдан капа болдум. Бангизаттан алыс бололу, тажик болобу, Израиль болобу, Кытай болобу ок атышы болуп жатканда окуяга этият мамиле кылалы. Силерге эч ким тийишпей, журналисттердин иши боюнча тергөө иштери уланууда. Мен УКМКнын жетекчиси менен да Ички иштер министрлигинин жетекчиси менен да сүйлөштүм. Биз журналисттер менен сылык сыпа мамиле курганды үйрөнүшүбүз керек, деди ал. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин. Бишкек шаардык соту Болот Темировдун кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Бишкек шаардык сотунун судьялары журналист Болот Темировдун кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов Фейсбукта билдирди. Анын айтымында алар тергөөчү милиция бөлүмүнө жеткирип жатканда кармоо протоколун түзбөгөнүнө карабай ушундай чечим чыгарышты. Төрагалык кылуучу судья Исеналиев соттун чечими коомчулукка ачык жарыяланып жатканын да билбейт, деди. Жактоочу судьянын чечимди жарыялоо учурунда видеого тартууга тыюу салганы боюнча. Темиров Лайв каналы 20 январда 2 күндө кантип 37 миллион сом тапса болот. Садыр Жапаров жана Ташиевтердин схемасы деген иликтөө жарыялаган. 22 январда аталган каналдын кеңсесинде укук коргоо кызматкерлери түнтүү жүргүзүп, кийин иликтөөчү журналист Болот Темировду кармап кетишкен. Ушул эле күнү аталган каналда иштеген төкмө акын Болот Назаровдун да кармалганы маалым болгон. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында Назаровдун канынын анализинен баңкизат бар болуп, ал эми Темировдун канынын анализи таза болуп чыккан. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин. Hey, TikTok каналдагы биздин бир туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ден соңуна жакшы. Азыркы учурда Эрлан Акемин өзүнүн лотереясы башталган 3 машина. Оюнда болгон 1000 эле адам катышат, 63 главный приз бар достор. Бул жактагы WhatsApp номерден билет алсаңыздар болот. Айтмакчы, билет алгандан кийин обязательно оригинал чек жөнөтсөңүздөр, 24 саат ичинде Эрлан Байкебиз сиздерге билет жөнөтөт. Бир аптадан кийин финал достор. Үлгүрүңүздөр. Мен мындай болбогон нерселерди реклама кыла бербейм.